Аялдардын өнүгүшү үчүн бүгүн үйдө отурасыз, бала карап атасыз, ошол үйдө туруп эле башка эркектер менен иштешпей туруп үйдө бизнес кылыштын жолдору өтө көп да. Ошондуктан кээ бирлери мындай мен бул күчтүү ошол жаатта күчтүү иштерман эмесмин, бирок ошолорду изучать этип сиздерге сунуш катары айтып атам да. Кылсаңыз жакшы, кылбасаңыз өзүңүзгө байланыштуу. 3 бизнестин түрү. Биринчиден мекендеши, меже карындашым, бул билим маселеси. Биринчи билесизби, билимиңизге жараша акча табасыз. Башыңызда инвестор болуңуз өзүңүзгө өзүңүз. Бул деген сөзсүз университетте окуп, чалапала окуп, барды келди кылып, өмүрүңдүн жарымын кетирип, диплом алып ал деген эмес. Башка бир нерсе алыш маанилүүсү да. Башка негизги маселе. Мисалы, англис тилин үйрөнүп алдыңыз, 2 жыл тырмаштыңыз, окудуңуз, үйрөндүңүз. Эми жаш балдарга англис тилинен сабак берсеңиз болот. Кааласаңыз үйгө 4 стол коюп, үйдө деле берсеңиз болот, мисалы үчүн, балаңызды караганча. Ошо балдарды караганча үйдө деле курс берсеңиз болот. Эркектерди иштетпейсиз да бул жерде. Эркектер үйгө келбейт, ошо жаш балдар, жаш кыздар мисалы үчүн, аялдар үчүн жалаң сабак өтсөңүз болот, мисалы англис тилинен сабак өтсөңүз болот. Бул баардык жаатта. Мисалы үчүн, бир эле ошол жаатта айткан жокмун. Баардык жаатта. Бүгүн жөн эле YouTube'да дагы ушул үйрөнүп, изучать этип, YouTube курс деп ошону дагы беришип атат. Google'ду үйрөтөмүн деп, жөнөкөй телефонду дагы видео камерасын тартканды үйрөтөмүн деп курс кылып сатышып атат. Мисалы үчүн да. Сизге алга караганда англис тили өтө жакшы нерсе, мисалы үчүнчү. Ошондуктан айтарым, баягы жалпы ошолтоп атабат, кылам деген жолдо атат, ошол эрежеге туура келет да. Аракет кылсаңыз болот сөзсүз түрдө. Баягы күйөөмдөн деп эмес, күйөөңүзгө колдоочу болсоңуз өтө жакшы да, үй шартында деле. Көчөгө иштетпеген эң жакшы, күйөөңүз кызганат экен сизди, бирок үйдө деле бекер отурбай көп нерсе кылып койсоңуз болот. Жөнөкөй эле томат, бадыраң, сок, компот, варенье, айтып кыскасы ушуларды деле рынокко алып чыксаңыз, мисалы үчүн, өздөрү үйүңүздөн алып келип сата турган варианттар өтө көп. Бүгүн ошондой деңгээлге жетип атабыз да. Бул экинчи вариант боло турган болсо, Кытай. Билесизби, үйүндө отуруп алып, Кытайдан заказ берет, Кытайдан келген товар складка түшөт, складтан туура ошол заказ берген адреске үйгө жеткизип берген эже карындаштарыбыз жок эмес. Үйүңдө бир товар алып келбейт. Ал эч кимди көрбөйт. Ушу телефон аркылуу эле TikTokто видео, кээ бирөө ушу видео көрүп эле отура берет. Мечтать эл, бирөөгө машина берип аткан, эрик күйөөсү гүл берип аткан, болгон нерселерди көрүп отура берет. Мындай эже карындаштарыбыз бар, сабак кылып сатып аткан, бирге кылып сатып аткан, Кытайдан алып келип ал жака бул жака товар сатып, гээликте жүргөн эже карындаштарыбыз бар. Туурабы? Пайгамбарыбыздын дагы аялы Хадича өз бизнесмен болгон, мисалы үчүн. Айтайын дегеним, кылса болот да. Күйөөңүз уруксат берип атса, сиз күйөөңүздү колдогонго жөн эле отура бербей колдоюн деген максатыңыз болсо, чындап калыс ниетиңиз болсо, кылса болот көп нерсени. Туурабы? Кытайдан товар алып келип, ошол үйүңүзгө да түшпөйт, туура жеткизип бере турган нерселерди изучать этиш керек. Буну кандай деталда кандай кылат, аны ошол тиешелүү адамдардан үйрөнүш керек. Бул экинчи үйрөнө турган маселе болсо, ал эми үчүнчү маселе садик маселеси, беби, жаш балдар менен иштешүү маселеси. Жаш балдарда ар дайым акча да, баладан себеп эч ким акчасын аябайт, кызыдан эч ким акчасын аябайт. Убактылуу карап туруучу, мисалы үчүн, көп деле кетпейт, ошо квадрат метр 4x4 бир комнатаңыз эле бөлүнөт, бала караш маселеси. Көп жумушка кетет, мисалы кошуна соседдер менен эле балдарын карап койсоңуз сизге өтө көп акча болот да, мисалы үчүнчү. Анан жаш энелердин көчөсү болсо, анда өзүңүзгө өтө плюс болот. Садик маселеси экен, Анан эмне? Эгерде сиз колуңуздан тигүү бычуу келе турган болсо, жайнамаздарды карасаңыз жөнөкөй, Мадейин Түркия, Мадейин Өзбекстан деп турат. Биз көбүбүз али жайнамаз чыгара элекпиз. Жайнамаздарда күчтүүсүн чыгарып, ошол тармакта сатчу магазиндерге сатып, же соцсеттер бүгүн өнүгүп алды, соцсеттерден жеке өзүңүз сатсаңыз болот, мисалы үчүн. Колуңуздан тигиш келет, бычыш келет, ошолорду билген адамдар кантип эле кедей мен билбейм да. Эгер тигүүнү билген адам болсо, ал кантип кедей жашайт билбейм. Бул эң күчтүү талант да бул. Себеби дүйнөдөгү бардык адам кийим кийет да. Сиздин ордуңуз бар дегени бул дүйнөдө. Болгону сиз тактикаңыз туура эмес, планыңыз туура эмес дегени. Эски пландар иштебейт дагы. Жаңы план түзүш керек, болду и все, өтөт. Себеби эски планыңыз иштегенде сиз давно өнүгүп кетмексиз да. Эски пландарды иштеп, жаңы план менен, тактика менен иштешти башташ керек. Анын үчүн күчтүү швейный цехтерди иштетип аткандарга барып тааныш керек, чайын алыш керек, супетін алыш керек.
идея алыш керек, идея урдаш керек эмесе, копол айтканда идеяны урдаш керек. Ошол жаатта, колкаптар болобу, мындай шапкалар болобу, элден арзаныраак болсун, макул сиздики бренд болбосун, бирок сиздики кете турган болсун, токтобосун дегеним да. Ошондуктан эже карындаштарыбызга айткан бул жөнөкөй маселелерден бири. Анан жеңил тамакка ишенмеңиз. Интернеттен видео көрүп акча таап, баягыдакай нравится басып акча таап дегендерге ишенмеңиз. Бир айда 1000 сомуңду салып 10 000 кылып чыгара аласың деген жомокторго ишенбеңиз. Бирөөгө наличка акчаңызды биткоин десе берип койбоңуз, алданып каласыз, эже карындашым. 10 миллион сомдук квартираны 10 жылда 1 миллионго кылып берем деп атса ишенбеңиз. Калпчылар өтө көп бүгүн.